Бишкекте Тоокен клубунун экинчи жыйыны өттү. Ага Кыргызстандын Тоокен тармагынын адистери, эксперттер жана чет элдик коноктор катышты. Кыргызстандын Тоокен клубу Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин президенти Теңиз Бөлтүрүк жана жер казынасын пайдалануу боюнча эксперттер коомунун демилгеси менен ушул жылдын башында түптөлгөн. Клуб бул Тоокен тармагынын адистери үчүн бейформал баарлашуу аянтчасы. Тоокен клубунун демилгечилери катары бул ишти туруктуу негизде алып баралы деп жатабыз. Кийинки жыйындарыбызга дүйнөлүк ири консалтингтик компаниялардын өкүлдөрүн чакырууга аракет кылабыз. Алардын тажрыйбаларын негиз эле дүйнөдөгү акыркы жаңы технологиялык өзгөрүүлөр боюнча пикир алышсак абдан пайдалуу болот деп ойлойм. Өткөн жылы президент Садыр Жапаров Кыргызстандын Тоокен тармагын реформалоо боюнча жарлыкка кол койгон. Дал ошол реформанын алкагында жаңы Тоокен кодекси иштелип чыгууда. Тоокен клубунун кезектеги жыйынында дагы жаңы кодекс талкууга алынды. Ошондой эле Кыргызстандын Криска системасына кошулуу демилгеси башкы маселе болду. Криска кен иштетүү боюнча дүйнөдөгү Түштүк Африка, Индия, Чили, Россия сыяктуу алдыңкы өлкөлөрдүн башын кошкон уюм. Ресурстарды баалоо жана пайдалуу кендердин запастарын эсептөөнү эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү Крисканын башкы талаптарынын бири. Тоокен клубунун жыйынына Криска кеңешинин мүчөсү Бат Эрдене Даш дагы катышты. Кыргызстан бул уюмга кирүү тууралуу апрель айында арыз жазган. Кыргызстан очень близок сейчас. Дүйнөдөгү пайдалуу кендердин басымдуу бөлүгү дал ушул Криска уюмуна кирген мамлекеттердин аймагында жайгашкан. Кыргызстан дагы бул уюмга кирейин деп турат. Мен Крисканын эксперти катары бардык документтерди текшерип чыктым. Айрым бир иштерди бүтүргөн соң Кыргызстан ушул эле жылы Криска уюмуна мүчө болуп калышы мүмкүн. Албетте, Кыргызстан чечкиндүү жаңыланууга барышы керек. Мыйзамдарды тууралап, технологияларын өзгөртүү керек. Кыргыз компанияларын эл аралык биржаларга чыгаруу үчүн ушунун баарын жасоо зарыл. Менимче Кыргызстан бул багытта тездик менен баратат. Кыргызстан кен байлыктарын жең ичинен соодалап, лицензияларды көрүнгөнгө кармата берген жаман адатка чекит койду. Эми кен байлыктарыбыз дүйнөлүк ири инвесторлорго так, түшүнүктүү болгон эл аралык эреже менен Кыргызстандын мыйзамдарынын алкагында иштетиле баштайт. Жаңы Тоокен кодексинин кабыл алынышы Кыргызстандын Криска уюмуна мүчө болушу менен өлкөбүздүн Тоокен тармагынын жаңы барагы ачылганы турат.